Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы от оч местоимение. Зат, сын, сан от сөздөрдүн ордуна колдонулуп, алардын атын атабай жалпылап көрсөткөн сөздөр от деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз, силер, алар, ошол, ошолор, тиги, тигилер, ар ким, ар бир, ар кайсы жана башка сөздөр. От сөздөргө зат, сын, сан от сөздөрдүн дагы суроолору берилет. Ким эмне, кимдер эмнелер, кандай, кайсы, канча, нече. Сүрөт боюнча текст менен иштейбиз. Бул ким? Кто это? Бул менин апам. Это моя мама. Тиги эмне? Что это? Бул кулун. Это же ребенок. Сен эмне кылып жатасың? Что ты делаешь? Мен от жагып жатам. Я разжигаю огонь. Бул текстеги бул, тиги, сен, мен деген сөздөр кызыл менен белгиленип турат. Булар от сөздөр. Бул это, тиги это, сен ты, мен я. Силер кайда бара жатасыңар? Куда вы идете? Биз тоого бара жатабыз. Мы идем на горы. Сен кайсы жакта жашайсың? Где ты живешь? Мен ушул жакта жашайм. Я живу здесь. Булар кимдер? Кто они? Алар достор. Они мои друзья. Мына бул текстте дагы силер, вы, биз, мы, сен, ты, мен, я, булар они, алар они. Бул сөздөр от сөздөр зат сөзүнүн ордуна колдонулду. Биздин Кыргызстан деген текст менен таанышабыз. Кыргызстанда 7 дубан бар, 7 область. Алар Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Талас, Нарын, Баткен. Мына картада түшүрүлгөн 7 область. Кыргызстандын мыйзамы, закон, борбор шаары, столица, армиясы, туусу, знамя, герби, гимни, мамлекеттик тили, государственный язык жана чек арасы, граница бар. Мен Кыргызстанда жашайм. Биз мекенибизди сүйөбүз жана аны коргоого салым кошобуз. Мына балдар, биз Кыргызстан менен кыскача таанышып маалымат алдык. Мен, биз, аны деген тексттеги кызыл менен белгиленген сөздөр от сөздөр. Зат сөзүнүн ордуна колдонулду. Сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла балдар.